Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Facebook баракчамдагы жаңылыктардан 6 баланын энеси оор тагдырга туш келгенин окуп калдым. Ал бир канча күн мурун СИЗОго камалып, кече күнү СИЗОдон бошотулду. Ошол эненин тагдыры жөнүндө тартылган видеодон кичинекей үзүндүнү маалымат катары сиздерге айтып кетүүнү туура көрдүм. 30 жылдан бери жемкорлор элибиздин канын кашыктап кактап соруп келет. Бүгүнкү күндө дагы ошолордун кээ бир саркындылары жөн иштебестен элибиздин тынч жаткан жашоосун түрмөгө алмаштырышып келишүүдө. 6 баланын энеси СИЗОдон бошотулду. Ал жөнүндө Канат Хасанов айтып берди. Өлсө өлүгү менен кетпей турган байлыгы үчүн, бийлиги үчүн, мансабы үчүн, званиясы үчүн, должносту үчүн, результат көрсөтүү үчүн бүгүнкү күндө милиция кызматкери ошол ишке кадам таштаган. Из-за какой-то должности пошли вот на такой случай. Сагынбек Болотбеков ошол акчаны алганы чын болсо чын, алган чын, бирок уже ошондон кутулуп атыптыр. Аны деле берем деп атыптыр. Анын баарын ошолордун баарын берем деп атыптыр. Мына мурда үйлөрдү, бул үйлөр менен связаны экен, квартиралар менен. Бул өзү строительный компаниянын директору экен. Ошол жактан бир эме болуп калыптыр. Азыр үйлөрдү берип атат, четинен сатып берип атат карыздарынан. Бир 10 чакты карыздагы киши экен, 1 жылдын ичинде кутулуптур ошолор менен. Азыр бирөө эле калыптыр, бирок ал деген причина, ал жөн эле мындай причина кылып туруп эле аны камап туруп эле бөлөктөргө показания бердиш керек экен. Ошол жакта бирөөнгө МВД системасында бирөөнгө деген должность керек болуп калат, бирөөнүн должности. Анан ошол должностьты алабыз деп туруп издениптир, кайсы ишке жабышалы. Анан кийин ошол должностьта отурган киши эми 6 баласын көрүп кой деп туруп кой деп камакка калбаптыр. Камак калбай наоборот ошо балдарын эметип алып туруп кой балдарың барып кама десе, ошону причина кылып туруп тигини камап туруп ошонго показания бергин деп айтып атты. Бул деген өтө мындай ыплас иш да. Ушу аял кишини ушундай немелер менен ушундай балдарынан тартып, анан кийин ошо балдарыңды детский домго беребиз деп коркутуп, ошонго показания алдыртып, бул уят нерсе. Муну деген ушу Первомайский, Октябрьский замначальник по следствию, начальник Октябрьский дагы бир эмелер бар экен, высокопоставленный чиновниктер. Ошолор деле карап койсо болмок, туура эмес кылдыңар, муну баарын бөлөкчө деле эсеңер болмок, бирок бул абдан туура эмес иш. Мындай нерсени кылбаш керек. Энени баласынан ажыратып атасыңар, баланы энесинин сүтүнөн ажыратып атасыңар. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 10 миңден ашык жарандарыбыз түрмөдө жатат. Алардын жарымынан көбү болбос жасаган кылмыштары үчүн жогоруда айтылып кеткен эненин тагдырындай окуялар менен түрмөгө кесилип камалып кетишкен. Болбос жасаган кылмыштары үчүн жарандарыбызга подстава кылып, же мынанча кылмышкердин бетин ачтык деп результат иш планын көрсөтүү үчүн, же бүгүнкү күндөгүдөй окуядан должность же звание алуу үчүн милиция, тергөөчү, прокурор, соттор ушундай жолго баратышат. Алар ал жолдон кайтыша элек. Буга чейин президентибиз Садыр Жапаров жана ген прокурор Курманкул Зулушев аткаруу бийлик өкүлдөрүнө бир канча жолу эскертүү берип айтып келишти. Эгерде жарандар биринчи жолу кылмыш кылып аткан болсо, аларды жөндөн жөн эле камап кесип түрмөгө айдап жибербегиле деп, гумандуу болгула деп. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, жогорудагыдай эненин тагдырындай окуя туш болгон жарандарыбыздын иштерин тыкыр карап, түрмөдөн эркиндикке чыгарып берүүңүздөрдү суранып кетет элем. Элибизде тынчылык, аманчылык болсун. Мамлекетибиз батыраак кризистен чыгып кетишин Аллахым насип кылсын. Сак саламатта болуңуздар, урматтуу мекендештер.